беришкен. Курманбек Батыр эл аралык мектебинин бүтүрүүчүсү 17 жаштагы Зухайр Абдулажанов быйыл Гонконгко сапар алат. Ал дүйнөдөгү топ 100-дүн ичиндеги 17-орунда турган Гонконг университетине онлайн форматында сынактан өтүп, $100,000 грант утуп алган. Биринчи максатым Американын Лига Плюща деген университеттер болчу. Ал жакка Гарвард, MIT-лер кирет. Тапшырып, ал жактын результатын көрдүм, бирок кээ бирлери албады, кээ бирлери кандидатка койду. Арада Гонконг университети менин мындай өтүү бир планым бар болчу ошол жакка. Бирок өтө дагы ишенген жок болчумун. Эмнеге десе, ал жактын процент зачисления дейт, 10%. Ушул жылы 40,000 адам тапшырды, ошондон 4,000 эле өтөт эле. Кыргызстандан албайт да эч кимди, кыйын өтүү. Кыргызстан тилекке ушу насипке өтүп калыпмын. Аябай сүйүнгөн болчум, класска кирип балдарга эртең баарыңарга питание кылып берем деп айткам. Ийне менен билим кудугун казган Зубайр мындан ары дагы ийгиликтерди жаратуу үчүн атайын даярдыктардан өтүүдө. Ага учурда аталган эл аралык мектептин жогорку окуу жайларга жайгаштыруу боюнча кеңешчиси колгабыш кылып келет. Бул 7-класста келгенде эле ошол потенциалы, ошол мал деле сезилген. Бул бала чынын айтканда мына активно сабактарга катышып, анан 7-класстан баштап бул результаттарды көрсөтө баштады. А 10-класста бул уже азыркы тапшырып аткан университетине 10-класстан баштап уже мындай катуу даярданып баштады. Ошол керектүү экзамендер, SAT болсун, TOEFL, IELTS бүт экзамендерди бул 10-класстан эле даярдап, 11-ге өзүнү даяр кылып, ошол документтерини университетке тапшырды. Ошол негизинде университеттер буну азыр кабыл алды. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан тарта эле түптөлүп баштаган Курманбек Батыр лицейинде жылдар аралыгында көптөгөн жаштар билим алып, бүгүнкү күндө коомго пайдасы тийген инсандардын катарын толуктап келишет. Учурда болсо аталган билим уясы эл аралык стандарттын негизинде окутууга өтүшкөн. Кембридж эл аралык окуу системасына өтүү боюнча баягы бизге талап коюлду эле да, ушул 1 жыл ичинде өтүңүздөр деп. Ошол окуу системасына толук кандуу өттүк. Бул дагы мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде ошол окуучубуздун чет мамлекетке өтүүгө жардамы тийди деп. Себеби ал окутуу системасындагы болгон өзгөрүү ичиндегиси бизде ошол чет өлкөлөргө жайгаштыруу боюнча атайын адис бар. Ошол агайыбыз иш алып барып, анан бул баланын ошол атайын университеттин талабына жооп бере турган сынактарга кирип, жана кандайдыр бир сыноолордон өтүп, анан ушундай ийгилик жаратып отурат бүгүнкү күндө. Маалыматка ылайык, Жалал Абад шаарындагы Курманбек Батыр эл аралык мектебинде учурда 500гө чукул окуучу билим алат. Ал эми быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн 16сы чет мамлекеттердеги жогорку окуу жайлардын студенттери болушкан. Улкан Кожоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.